Урматтуу Алмаз Ахунжанович, сизге бир нече маселелер менен ушу Бишкек шаарындагы мэриядагы УКС, анан ОГУКСтун башкармачылыгында кандай 2023-гө кандай пландары бар деп кат жөнөтсөм, була эле каражат чектелгенбиз деп көп нерселер аткарылбай келе жатат да. Ошондуктан мен бир дагы расмий түрдө окуп коеюнчу. Бишкек шаарынын Жумабек көчөсүнүн, Кулиев көчөсүнөн Заводской поселок көчөсүнө чейинки аралыкты буюрса жолду жасайбыз деп жатышат, ошону бүтүрүшсүн. Серпухов, Брестская, Владимирская, Вятская, Кустанайская, Волково, Очаковская, Серпуховская, кечиресиз, Корейская, Тифлис көчөсү, Рига, Урал, Интуазистер көчөсү, Брянск, Муграб, Ростовская, Раванская, Динара Санова, улица Кудрука, Черенки, Кызыл Аскер көчөлөрүнүн, Коммунаров көчөсү менен кесилишкен жерлери, Березовая көчөсү, Тюлебердиева, 9 января, Нарская, Профсоюзная, Ленская, Каракум, Тверская, Фучика көчөлөрүндө ремонт такыр жасалбайт да. Ушул эмнеге мен тизмесин окуп келе жатам, улам мына 6 айдан бери көтөрүп келе жатам да. 1 миллиард акыркы 5 жылда Бишкек асфальт сервистеги бюджеттен бөлүнгөн, республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражат жээлип урдалып кеткен. Баш аягы жок. Укук коргоо органдары кустуризация процесси менен 75 миллионду бюджетке төлөтүшүп, 900 миллион каяка кеткен эч ким айта албайт. Кагазда бул көчөлөрдө ремонт жасалган, фактически ремонт 30 жылдан бери жасалган эмес. Бул кайдагы аферисттерди ким коргоп жатат, мен түшүнбөй жатам. Кат менен мэрияга жазсаң, пландалган, жасайбыз деп коет. А бирок документтерди сурасам, мындай өз ара специалисттер айтып атышат. Эльвира Жиргалбековна, фактически на бумаге эти участки есть, точнее на бумаге эти участки дорожный ремонт сделан деп, а бирок деген барып ошол көчөнү өз көзүңүздөр менен карап келсеңиздер, өмүрү ал жерге эчтеке жасалган эмес. Ушундай нерселерди токтотуш керек. Буга деген УКМК, ички иштер министрлер, прокуратура акты карап жатат. Анан масс медиа менен эле тиги оппозиционерлерди аркасынан ээрчип калабыз, а моундай коррупционерлерге биздин колдорубуз жетпейби, мамлекеттин колу жетпей жатабы деген чоң суроо да. Бул бир, экинчи эмнегедир биздин массалык маалымат каражаттарында биз спортсмендерди куттуктайбыз, жеңүүчүлөрдү убак куттукташ керекпиз. Бирок деген маданият, анан педагогика жаатындагы мугалимдерди көп мындай эске албайбыз да. Мен расмий түрдө ошол эл аралык педагогикалык чеберчилик фестивалынын жеңүүчүлөрүн Салтанат Кеңешчоро кызы жана Мария Медведеваны абдан мындай парламенттин атынан куттуктагым келет. Ушунда чоң Астанада өткөн экинчи эл аралык педагогикалык чеберчилик фестивалында биринчи орунду Чүй облусунун Айдарбеков